Достор, биз бүгүн бала чакка кайтып баралы деп чечтик. Биз бала кезде эмне деген гана оюндарды ойногон жокпуз. Мынтип чыгырык түртүп, пара ойноп, пара тээп, чүкө ойноп, андан башка да толтура оюндарды, ошондой эле кыздардын оюндарында да аралаша койчубуз, э? Ооба, мына ушундай чырта, резинка жана кыздар дагы ойногон көптөгөн ар түрдүү оюндар бар эле. Биз бала чакта кандай оюндарды ойночубуз жана азыркы балдар эмнелерди ойношот? Ушул нерсени талкуулайбыз, бизден алыстабаңыздар. Асема, Гүлнур, силер жаңы эле көрүп, өзүңөрдүн да бала чагыңарды эстеп кетсеңер керек. Ойночу белеңер ушундай оюндарды? Албетте. Сөзсүз түрдө ойногонбуз. Дагы кандай оюндар бар эле? Мен дагы момундай пара балдардын оюнуна аябай көп ойночумун да. Параны момундай чыгырыкта аябай чычалап ойночумун, эсимде да. Кыздар менен болсо, багы колготкин кезип, ал убакта резинка сатып алыш мындай кымбат болчу биз үчүн. Чойгулап, аны узун, канча узун кылсаң, ошол оюн аябай жакшы өтчү да. Мен ар дайым чучулак болчумун. Асема да ойносо керек. Сиз ошол кездериңизди сагынып кыялданасызбы ошол кезде? Албетте кыялданам. Анда биз сиздин кыялыңызды орундаталы. Сиз бизге бүгүн колготкиден резина жасап бериңиз. Асема коюңуздар. Биз программабызды улантабыз. Биздин программада Дастан Жумабеков бар, депутат. Дастан байке, кандай оюндарды ойнойсуз деңиз сиз? Азыркы убактагыдай жанагындай компьютер, планшет жана башка эмелер жок болчу да, PlayStation дегендейчи. Бирок айылда адамда кызыктуу оюндар көп болчу да. Ошо улуттук оюндар. Ошо мына азыр чүкөнү көрүп, ошо оюндар эске келет. Сиз чүкөнүн сазайын берипсиз да? Чүкөн эми мугалимдерден бекинип, ушу мугалимдерди көрсө урушчу да, бирок унучу. Бирок мугалимдерден бекинип, көчөдөн ойноп, мугалимдер келсе кача калып, кычыктарга ошондой болчук да. Азыр эми Дастан байке, өзүңүз билесиз, мугалимдер жок, сиз өзүңүзгө өзүңүз жооп бересиз. Келиңиз экөөбүз бир чүкөдөн таймашып көрөлү. Сизге 3 чүкө берем. Качан ойнодуңуз акыркы жолу? Чүкө. Акыркы жолу 90-жылдар ойносом керек. Анан дагы кызыктуу бир оюн бар болчу да, жанагы лимонаддын башындагы шашки деп койчук да. Анан кийин ошону алып алып, жалпайтып алып, анан ошону 200 миңге жакын чогултчу да. Муну ошондой кайсы балада көп болсо ошо авторитет болчу да. Ал чемпион болуп ошондой өзүн алып жүрчү да. Анан ошону коюп алып да, анан тизип алып, таш менен кругтан чыгарып ойночук да. Балким кумар дагы кошулаттыр силерге. Кумар, сиз кандай оюндарды чүкүп аткансыз да? Мен саламатсыздарбы, мен чүкө ойногон эмесмин, бирок дагы эле Дастан байке айтып кеткендей, ошол эмени жалпайтып алып биз да көп ойночук. Анан немелер бар болчу, турбо, типи-тип деген немелер бар болчу, терминатор деген жвачкалар болчу, ошонун ичинде вкладыштарды алып алып туруп, үстүнө басып, монтип оодарып ойночук. Тоже айтып кеткендей, кимде көп болсо ошол баланы аябай сыйлап, биз аяп дегендей ошентип не кылчу элек. Ошентип көп оюндар ойнойбуз. Анан албетте бул параны ойногонбуз, чыгылдеректи да ойногонбуз. Элиза, биз Дастан байке экөөбүз даярбыз. Кана сиздин сакаларыңыз? Сен өзүңө чоң эңкелерди алып алсың да? Жок, мына меники кичинекей. Чоң. Кыт куюлган эмеспи сиздикине? Менде жок эми, честный оюн болсун деп. Анда мына сызыктан баштаганда. Анан эртең чоң оюн калып чыгат. Эңкени, бир эңкенин баасы менче 30 чүкөбү ушунча турчу эле? Чоңдору 50-ге чейин чыкчу. Тариф. Кеттик анда. Биринчисиз анан мен. Өлчөп коелу, ким биринчи атат, э? Правила менен. Жо, сен өзүңкүн өлчө. Турыңыз анда. Анча, кайыр адам. Болду, мен атам. Сиздики экен анда. Таңгөр, эмсиз. Чепте берди, Акбас турам. Ошол үчүн сурадым. Үзөңгүлүктөн бастыңызбы? Оо. Азыр биз да жайлайбыз азыр аты. Эмнеге? Чыгардым да. Кычастанайын десе сиз билет турбайсызбы? Акбастыңызбы? Акбастым, айыл мен мына бирди атып чыгардым, кезек кийин кезекте меники. Оюн шарты ушундай. Атып чыгаргандар кайрадан ата берет деп. Мен сизге кечирээк айтпапмын да, 2 күн мурда айтып коюп даярданып алыпсыз сиз. Жок, бул бала кезде бир аз жакшы фундамент калган да. Сакка кайрга түшсө, мына ошол жерден улантылат бул оюн. Болду. Ортосунан өтүп кетти. Барып келиши жок. Ай, Али. Эмне кылабыз анда? Меники тиги студиянын ар жагына кетти. Бул оюнда сиз жеңүүчү деп табылдыңыз. Айла жок. Кол чаап коелук Дастан мырзага.
А негизи кандай көп утчу элеңиз же көп утулчу элеңиз? Мен көп утулчумун негизи, чынын айтканда. Чүкөнүн ушу бала кезде аябай мыкты ойногон балдар бар болчу да, досторум. Мен алардын арасында баягы мындай билбей калган балада деле болчумун да. Бирок көп ачык. А негизгиси бул да ошо бала кезде ден соолукка, ушу жаш балдардын бир чети аябай баягы спортто айтып кетсек болот болчу. Жүгүрүп, эңкейип дегенде. 3 таман чыгаратыш керек эле, сиз теги 5 метр чыгараттыңыз окшойт азыр. Азаматсыз. Азаматсыз. Мурдагыны унутпапсыз. Асема менен Гүлнур аябай аракет кылып кесип атышат окшойт. Оңой эле экен, унутуп калбаптырсыңарбы? Жок, унуткан жокпуз. Болгону ошо мен эсиме келип атат, апаман таяк жечим. Болгон колготкилердин баарын резинка алып кесип салып, Аябай. Ал кезде колготки да кымбат болчу да, Анысын билбейт. эскилерин алчу, эскилерин. Жылдыз, сиздин эсиңизге кандай оюндар келди? Чогулуп сууга барчык да, булакка чана ал жактан келатканда жана өскөн жүгөрлөрдүн балдарын жулуп алып, аларды кыз кылып ойночубуз көп учурдачы. Мен ошол эсимде калып турган. Ушу байкем чогулткан, ошо баштыкка чогулткан чүкөлөрдү мен алардан мындай үй кылып ойночумун ошол кездечи. Ошолор эсиме келди. Азыр сиздин кызыңыз канча жашта? 3 жашта. Азыр эмне оюндарды ойноп баштады? Ал деген азыр ушу кече күнү айтып атат, коттомду ойноп атам, мага ушу аябай Гангам стайл жагат дейт. А мен деген Гангам стайл деген музыкасыбы же оюну да чыкканбы? Ошого ылайыктуу музыканы ошону жакшы көрөт экен. Анан коттом мышык экен. Ал мышык уктайт экен, сүйлөшөт экен, таарынат экен. Мен аны өзүм ойнобойм, жолдошум да ойнобойт, бирок ошо иним ойнойт экен, ошондон көрүп алып ошолорду айтып берип атат да. Анан азыркы учурда мына биз илгери пара тепчүбүз, азыр теппейт атпайбы, бирок Мади деген байкебиз бар, Тамада тойлордо ар бир той сайын элдин баарына пара тептирет экен. Биз муну капыстан эле угуп калдык. Келиңиз эми биз бүгүн сиздин өзүңүзгө пара тептирип көрөлү. Тойду ойнотконубуздун себеби бул 20-кылымдын балдары көп жакшы ойношкон. Анан алар мындай эмес, баягы эчкинин терисине кыт куюп алып, оорураак кылып ойношкон. Анан кийинки союздун акыркы балдары ушундай кылып тээп, чүпүрөк менен ойноп калды. Эми тээп көрөйүн. Элди ойноткон. Союздун акыркы балдары бизбиз да, Заманбап пара менен. Мынакей, мына бул бир тепкенибиз 1 болот да. Анан люра салганыбыз 5 болот. 6, 7, 8 өзүнө айтып койгон. Анан жанзы дегени бар эле. Көбүнчө аладан салтырып, 25, 30 ушундай кете берет элек. Азыр да тойлордо чоң кишилер балдар ойношот. Сиз тээп көрүңүз. Сиз муну карап турасыз. Санайынбы? Санаңыз. 1, 2, 3, сен спортивный 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ооба, сен деле даярданып келген жоксуң. Кумар, сиз теп аласызбы? Тепкенсизби? Окей. Тээп көрөлү. Азыр бул жерде ким чемпион болот экен? Кикбокстан Кумар Мырза чемпион. 1, 2, 3. Негизи кандай сиз ушул чемпион болушуңузга ушул бала кездеги оюндардын таасири тийдиби? Албетте бизде оюн бар болчу, дагы бир эсиме келип кетти. Казаки разбойники деген. Кыздар балдар болуп бөлүнүп ойнойт элек. Биринчи кыздарды аябай кууп жетип, колун кайрып паролуңду айт дегенде оюндар бар болчу. Бул да болсо чуркап, үйдүн астында эле, домдун астында ары бери чуркап жүрүп эле какой-то бир физический немелерди өстүрүп алчык. Андан оюндон кетип эле анан мен тренировкага кетчүмүн. Тренировка барганда мага жеңилирээк болчу, неме болчу. Разминка кичине баягы кызып алганга шарт түзөт эле да. Албетте, ошондой. Бул оюндардын көбү эле бизге неме берчү, спортко бул эч кандай зыянын келтирбейт деп ойлойм. Бир эле жакшы жактарын эле көрсөтөт. Азыр биз көбүнчө мындай компьютердин оюнду ойнойбуз, оюндары компьютердин. Кайсы Counter-Strike, Call of Duty дегендерчи, Battlefield дегендерди. Мурун андай кыймылдабыз да, кечке мындай балдар менен чогулуп алып, атайын бир барабыз, неме компьютер клубга, барабыз чогулуп алып. Ошол жакта ойнойбуз. Кээде акча коюп ойнойбуз, немеде Dota деген игралар бар. Канчадан коюп ойнойсуңар? Эми азыр аз эле, анча чоң эмес. 20 сомдон аз эле коюп ойнойбуз. Ошого абдан кызык азыр. Силерге булар тааныш эмес, э? Тааныш, кичинекейинде мен да ойногом, баягы карточканы кичке кол менен чаап, колум кичке ооруп, чүкө ойногонбуз кичинекейин. Бирок азыр көбүнчө неме ойнойт да, играларды ойнойт. Силердин тең туштар, силердин инилер эмне ойнойнушат? Мындай ойнобосо керек азыр, же ойнойт дагы? Алар дагы көбүнчө телефон чукулайт, анан неме игралар ойнойт да, компьютердин игралар, ошолор. Кыскасы